28 март күнү Борбор калабыздагы эс алуучу жайлардын биринде Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын мистери аныкталды. Бул иш-чараны ДНК КВН командасы жана жогоруда аталган окуу жайдан студенттик кеңеши уюштурган. Сынакка жалпысынан 8 студент жигит аттанган. Участник под номером 1 Рызбеков Нурболот, Азиев Адилет, Биндиза Фархат, Асанов Айбек, Булатбек Илгиз, Исмаилов Айбек, Камчибек Улумарат, Асан Калыков Бакыс. Катышуучулардын мыктысын аныктаган калыстар тобунун катарын ырчы Нурбек Саюттахунов, дизайнер моделер Үсөн Бердибаев, Супер Кежи порталынын веб-редактору Жазгүл Эгембердиева баштаган чыгармачыл адамдар түзөштү. Ошентип көптү күттүргөн кечени Нурбек Саюттахунов жана Окленд тобу жагымдуу менен ачып беришти. Катышуучуларга алдын ала конкурстун шарттары түшүндүрүлгөн. Сынак 3 этаптан туруп, биринчисинде ар бир катышуучу алдын ала өзүн тааныштыруу максатында даярдалган 1,5 мүнөттүк видео тасманы көрсөтүштү. Рызбеков Нурболот, поехали, друзья! Я Рызбеков Нурболот. С детства был мистером. В детском саду стал мистер-певец. В школе стал мистер-танцор. Являлся двукратным обладателем мистер Обаяшка. В своем дворе был мистер района. Самый достойный! Азиев Адилет! Поддержим, человек обладает доброй душой, большим сердцем. Его кличка Барсук, и его любовь хватит на всех вас. Мне кажется, идеального Ильгиза в себе я уже нашел. А теперь мне надо найти идеального мистера КГБ. И для этого я решил спросить у обычных горожан, кто он, идеальный мистер КГБ? Он прям лучший. Я думаю, это Ильгиз. Чындыгында сынактын биринчи бөлүгү калыстар тобуна да, келген көрөрмандарга да анчайын жага берген жок. Бир четинен жигиттердин даярдыгы аксаганы байкалса, экинчисинен техникалык каражаттар түйшөлттү. Анткени менен сынактын экинчи бөлүгүндө кызыктын баары камтылып жаткандай туюлду. Бири чимирле бийлеп, бири сыйкыр көрсөтүп көпчүлүктү таң калтырса, кийинкилери сүрөт тартып, айтор ар бири калыстар тобунун көңүлүн бурганга аракет жумшап жатышты. Негизинен сынактын экинчи этабынын шарты боюнча ар бир катышуучу катылып жаткан талантын тартуулаш керек болчу. Девушка, похожа, друзья, на девушку. Самое главное, жюри, наше уважаемое жюри увидело вот это вот произведение искусств, которое было сделано всего лишь за каких-то 5 минут. Не раз тебе глупо отдаться мне. У нас хорошие предки, они не причина того, что уйдем мы. И на нашей шее заброшенные петли. Просто мы уже подросшие детки. И решаем мы сами, когда одним целым нас стать с небесами. Мы испытали уже большее счастье. Мы любим и готовы сказать до свидания. Ал эми конкурстун 3-чү бөлүгүндө дүйнөлүк, жергиликтүү атактууларды туураган пародиялар аткарылды. Ар бир катышуучунун аткарган номери колдоочулардын кулак тундурган кыран кыйкырыгы менен коштолуп турду. Счастье кружку на ладошку положу.
аккурат нас красным бантом я обертку развяжу. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Почувствую, я детки загуляю. Ошентип көптү күттүргөн сынактын жеңүүчүсүн аныктоо аземи келип жетти. Калыстар тоонун талашып тартышуусунан улам Нурболот Рысбеков Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын мистери деп табылды. Это вам подарок, статуэтка Студенческого совета КГМА и ДЭК Продакшн. Держите. Поздравляем вас. Чын айтканда күткөн жок элем, бирок ушунчалык дарыланган элем, что даже бутуна така менен чыгып танса түшкөндө Леди Гага болчу. Ошо канча даярдандың, канча убакыт кетти? 2 жума, 1 жума кетти. Ошо досторума рахмат, ошолор жардам берген үчүн 1 жумадын ичинде эле бүтүрүп салдык. Калыстар тоонун мүчөсү ырчы Нурбек Сабитахунов жигиттердин мыктысын аныктоо оңойго турган жок дейт. Все было организовано на высшем уровне. Бардыгы жогорку деңгээлде уюштурулуптур. Башында анча жага берген эмес, бирок кийин жигиттердин аткарган өнөрлөрү таң калтырды. Анан дагы калыстар тобу жеңүүчүнү аныктай албай көпкө убара болдук. Эң негизгиси иш-чара оригиналдуу, креативдүү жана күлкүлүү болду. И оригинально, и смешно. Эске салсак, аталган окуу жайда бул иш-чара 2 жылда бир жолу уюштурулуп турат. Бизде медакадемияда 2 жылда бир жолу болот бул конкурс. Бул жылы 2013 жылы мистер КГМА болуп өттү бизде Алатоо клубдук ресторанында. Вот. Мурдагы жыл бизде мисс КГМА өттү. Биз ар жыл мисс КГМА, ар жыл мистер КГМА 2 жылда бир өткөрүп турабыз. Жогоруда өзүңүздөр баамдагандай иш-чара канааттандырарлык деңгээлде өттү. Келечекте бул саамалык бир окуу жайдын алкагында эмес, жалпы республикалык деңгээлде уюштурулса мындан да кызык чыгар.